Assalamu alaikum, Жаңдор каналынан катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта интернет айдыңында мошенниктердин кантип банковский карталардан акча снимать этип жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Эгерде бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, анда сиз банковский картаңыздан же болбосо электрондук капчыгыңыздан кантип сактануу тууралуу биле аласыз. Андыктан роликтин аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн мага ушундай SMS келди WhatsApp'ка. Алгач SMS жазган номерди карадым. Номер 998. Бул Өзбекстандын кодуна таандык. Бирок таң калыштуусу, мага жазып жаткан адам бул Караколдон жазып жатам дейт. Мен Лалафого телефон сатам деп чыгарган болчумун. Мына ушул телефондун ссылкасын мага жөнөтүп, дагы деле сатасызбы деп сурап жатат. Мен ооба дедим. Андан кийин сразу эле куда можно подъехать забрать? Вы с Каракола деп сурап атат. Таң косуп сураганы мага шек жаратты. Анткени сразу эле баалашпастан, келишпестен, телефонду нар жак бир жагын сурабастан эле мен алып кетет элем, Караколдосуңбу деп сурап жатат. Мен Бишкектенмин дедим. Биринчи шек жараткан бул кардардын суроосу куда можно подъехать забрать дейт. Сразу эле келип алып кетет экен. Баалашпастан, келишпестен, нар жак бир жагын сурабастан эле айткан баага келип сразу алып кетет экен. Караколдосуңбу деп сурап коет, таң косуп, мен Бишкектенмин дедим. Мен Караколго жөнөтүп жиберем десем, бир аздан кийин эле мына ушул текстти жөнөттү. Демейде WhatsApp'та узак тексттерди жазганда, мына ушул жерге печатает деп узакка чейин чыгып калат. Андан соң узак жазылган тексттер келет. Бул текстте болсо, бул киши айтып жатат. Мен Караколдоммун. Сизге чейин узак жүрүш керек экен. Ошон үчүн мен өзүм эле доставканы оформить этип, через служба заказ кыламын дейт. Оплатаны сразу картаңызга аласыз дагы. Андан соң сиз менен курьер байланышат. Байланышып, кайсыл жерден алып кетишти сүйлөшөт. Сиз эч жака барып албай эле коюңуз, сиздин үйдөн алып кетет деп жатат да. Мына ушул жерден мошенниктердин биринчи алдоо этапы ийгиликтүү ишке ашты десек болот. Анткени мен булардын сунушуна макул болдум. Андан кийин төмөнкү ссылканы жөнөттү. Бул ссылка аркылуу киргенибизде мен үчүн окуяны башынан түшүнгөнүм менен мага процесстин жүрүшү кызык болду. Булар дагы кандай жаңыча жолдор менен адамдарды алдоого өттү экен деп. Ал эми бул болсо тиги киши жөнөткөн ссылка аркылуу кирдик. Бул Ылдам Экспресс деген жеткирүү сервисинин сайтынын копиясы десек болот. Анткени мына ушул сайттын копиясы аркылуу мошенниктер алдоо жолдорун ишке ашырышат. Ал эми бул жерде толтурулган заявление, бул жасалма заявление. Тиги кардардын сөзүнүн маанисинде, сөзү боюнча, ал кардар менин телефонумду сатып алыш үчүн мына ушул ортомчу болгон доставка фирманын счетуна акча которгон болот. Ал эми мен ал акчаны алыш үчүн бул сайтка өзүмдүн картамдын данныйларын жазышым керек. Ошондо гана менин картама ушул тиги кардардын акчасы келип түшүш керек. Эми мындан ары эң кызыгы, мошенниктер сиздин картаңыздагы акчаны кантип алып чыгып кетишет. Получить средства деген кнопканы баскандан кийин мына ушул страницага түшөсүз. Бул страницада караңыз. Картанын, сиздин банковский картаңыздын бардык данныйларын бул жерде сурап жатат. Чынында мындай болуш керек эмес. Анткени эгерде сиз картаңызга перевод акча ала турган болсоңуз, эч бир кызмат, эч бир банк, эч бир сайт сиздин CVV мына ушул жерде жазылган картанын арткы бетиндеги 3 цифрасын сурабаш керек. Ал эми бул мошенниктер болсо бул жерден сурап жатат. Демек бул жерге эгерде сиз картаңыздын артындагы
3 цифраны жаза турган болсоңуз, сиз картаңызга доступ бердиңиз деп эсептей бериңиз. Бул жерге качан мына ушул CVV код жазылат? Сиз кайсы бир белгилүү сайттан же болбосо кайсы бир белгилүү адамдан бир нерсе сатып алып жаткан болсоңуз, через карта которгондо мына ушул жерге CVV кодду жазасыз. Андан кийин SMS подтверждение келет. Мына ушул подтверждение SMS-те келген кодду дагы бир окошкага жазасыз. Ошондо гана сиздин картаңыздан акча снимать этилет. Ал эми булар болсо мына караңыздар, мына ушул окошканы толтурганда бул жерде бүт картанын данныйлары чыгып жатат. После подтверждения реквизиты карта из аккаунта Google будут переданы этому сайту дейт. Подтверждает эткенден кийин сиз жазган данныйлардын бардыгы мына ушул мошенниктердин колуна өтүп кетет. Эми сиз мына ушул жерге картаңыздын номерин, даталарын, CVV кодду жана телефон номериңизди толтургандан кийин продолжить деп чыгат. Продолжить деп баскандан кийин кийинки страницада булар сурайт. Банк кошумча маалымат сурап жатат. Сиз банктагы счетуңузда канча акча бар экенин көрсөтүңүз. Анткени банктын эсеби менен, банктын данные менен сиздин данныйыңыз туура келиш керек деген сыяктуу окошко берет. Мына ушул аккаунтка эгерде сиз счетуңузда болгон акчаны карап туруп жаза турган болсоңуз, анда ошол счетуңуздагы акча өтө кооптуу учурга кептелет. Анткени андан кийин эле ошол счетуңуздагы акчанын канча сумма экенин жазып туруп продолжить деп басканыңыздан кийин SMS айтат. Азыр сизге SMS келет. Мына ошол SMS-теги цифровой коддорду ушул жерге жазасыз. Ошондо сиздин эсебиңизге жанагы акча келип түшөт деп алдайт. Эгерде сизге келген SMS-теги 6 цифраны жаза турган болсоңуз, анда сиз ошол өзүңүздүн счетуңузда акчаны көрсөтүп туруп, анан подтверждать этип, өзүңүз өз эркиңиз менен которуп бергенге барабар болуп калат. Ал эми чынында келген SMS-теги код подтверждения ал тиги кардардан эмес, сиздин өзүңүздүн банкыңыздан келет. Эмнеге дегенде, сиз өзүңүздүн счетуңуздагы акчаңызды башка бир сайтка, башка бир жака которгоно жатасыз. Чындап эле которгонго макулсузбу деген сыяктуу банк код подтверждение берет. Мына ошол код подтвержденияны жаза турган болсоңуз, сиздин акчаңыз учту дагы кетти деген сөз. Мына ушундай туугандар, эгерде бул ролик кимгедир пайдалуу болгон болсо, роликке өз оюңуздарды калтырыңыздар, лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар туугандар. Мына ушундай мошенниктердин түрлөрүн, булардын иштери жөнүндө жана интернеттен кантип акча табуу боюнча дагы кээ бир видеолорду чыгарып турабыз. Андан сырткары биздин каналыбыздын негизги максаттарынын бири жаңы технологиялар, жаңы заманбап жашоо үлгүсүндөгү айыл чарба багытыбы, илим багытыбы, технология багытыбы, мына ушул багыттардын баарындагы жакшы видеолорду чыгарып турганга дайым аракет жасайбыз. Роликти аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.